Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Кыргызбай жана Рустам Калматов YouTube каналдарынын катталуучулары, урматтуу Москва жергесинен көрүп жаткан менин боордошторум, кармаган туткан розоңуздар кабыл болсун. Көп адамдар мага жазып, кадыр түн качан, анан айт намазы окулбайбы деген аудиолор, окубайт деген аудиолор дагы мен өзүмө чейин келип жетти. Ошонун так маалыматын алып бергени мына Централь мешитте кызмат кылган агаларыбызга келип калдык. Рустам агам, Канат агамдар кыскача элге түшүндүрүп айтып коюшсун. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Ассаламу алейкум, урматтуу Рустам Калматов каналынын көрүүчүлөрү жана Кыргызбай каналынын катталуучулары, амансыздарбы? Кутмандуу күнүңүздөр менен жалпыңыздарга. Урматтуу мекендештер, жалпыңыздардын карман розоңуздарды Аллах таалам кабыл кылсын. Жакшы амалыңыздарды, зикириңиздерди, дуаңыздарды, негизинде баардык жакшылыктарды кабыл кылсын. Ниеттериңизге баары жетели иншалла. Кийинки Рамазанга чейин Аллах таалам баарыбызды насип кылсын иншалла. Урматтуу туугандар, бүгүнкү жума ыйык күнүңүздөр жалпыңыздардын маариф болсун. Туугандар, бүгүн буюрса Москва шаарында бүгүн жума 5 апрель, бүгүн кадыр түн болот туугандар. Бүгүн мешит ачык болот таң ата чейин. Келиңиздер, кадыр түн тосуп кеттиңиздер, туугандар, жора жолдоштор, достор болуп келиңиздер. Айт боюнча дагы айта кетели туугандар, азыр учурда айт боюнча айт окулбайт экен деп мындай маалыматтар тарап кетиптир. Айт окулат туугандар, бүгүн ошол муфтий өзү сайттарын официальный чыгарды. 10 апрель күнү эртең менен саат 7-де айт окулат деп. Айтка баарыңыздар келиңиздер туугандар. Келип намаз окуп кетиңиздер, баарыңыздар чакырабыз. Мына ушул видеону көрүп жаткан болсоңуз, кичипелдикке болушунча WhatsApp группаларга, досторго, туугандыктарга баарына таратып коюңуздар туугандар. Кыргызбай YouTube каналы ар дайым ушул маалыматтарды так берүүгө ар дайым аракет кылабыз. Мына агаларыбыздан Алла разы болгонсун. Волонтер балдар азыр дагы керек болуп атабы? Канча бала топтолду? Анан Рустам ага өзүңүз айтып берсеңиз. Азыр волонтер балдар 210дай 220дай бала топтолду. Ошол айт күнү кызмат кылат. Бирок анын баары деле келе бербейт да. Бул баштан өткөн, бул мен кыргыздар көбүнчө кээде келбей коет. Ошого дагы да ошо волонтер балдар керек, 250ке чейин. Жазылыр эле жазылсаңыздар эле боло берет. Списокко буюрса эртең 3 күндөн баштап айтка 1 күн калганда списокду беребиз. Ошого чейин бизге жазылып, катталып, аты жөнүңүздөрдү жазып берсеңиздер биз группага кошобуз. Ошол группадан маалымат алып турасыздар. Айтка буюрса 1 күн калганда баарыбыз келебиз. 200 адам, 250 адам келип, мештин ичинде жатабыз. Чай, тамак баардыгы бекер болот. Эртеси күнү ушундай сары формаларды, көк формаларды кийип алып, волонтер мындай бежиктерди тагып алып, буюрса айт күнү ак калпактарды кийип алып, буюрса обедке чейин кызматты кылабыз, катырып. Кызматтан кийин дагы тамак берет, тамак жеп алып, бул жерде аксакалдар немелер дуа кылат, дуасын алып туруп, анан кийин тарайбыз буюрса туугандар. Машалла. Мына дагы бир жолу баса белгилеп айтайын, 2024-жыл 5 апрель кадыр түн бүгүн видеолорду бөлүшүп коюңуздар максималдуу түрдө. Кадыр түн мына Кудай кааласа бүгүн тосулат. Анан 10 апрель 2024-жыл айт намазы окулат. Келе бересиздер, эртең мененки 7-де деп жума намазы дагы айтылды. Анан имамдардын өздөрүнүн сайты бар экен, ошондон чыгарып коюшка ушул жерге аракет кылабыз. Андыктан мекендештер ар дайым тынччылыкта, аманчылыкта, биримдикте, ынтымакта жүрөлүк. Агабыз айткандай, калпак кийип келиңиздер, айт намаз күнү ушул жерде кычырап, кызмат кылып, Кудай кааласа дуаны алып, ушул жерден тарап кетели. Ишиңиздерге ийгилик, эч качан оорубаңыздар. Ассаламу алейкум. Көрүшкөнчө. Каналга катталып кетиңиздер. Рахмат. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу альфа цианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.